Assalamu alaikum Tayke, кандайсыз? Жалықтарыңыз. Эми Баласар жөнүндө бир кыскача айтып койсоңуз, канча түтүн бар? Дагы чемпиондор бар, ушул жакта чыкканго көбүнчө. Ошол жөнүндө кыскача айтып коюңуз. Баласар айылы өзү чоң айылдардын бири райондо. Биздин Баласарда бир 405 түтүн бар го. Основной ошо эки атанын малдары да буйлалы менен оргун. Шайтузо тиги тоонун аркы бетинде калып калыптыр, өзгө жакта. Буданы жакта. Өзү ошол жактан келген экен, чоң аталарыбыз. Анан айыл жакшы, мыкты, иштерман. Бар элдин баары ошо көбүнчө новый айдашат. Калемпир айдашат. Аны барып Жамбылга, немеге, Казакстанга, Сибирге сатат. Жылып ошол өз тиричилигин өздөрү кылып атат. Биз болсо биртке помидор айдайбыз. Тараска сатабыз апарып. Ошо жазкы жумуштары ошол. Өзү Баласар айыл өзү спортко жакын айыл. Бардык түрүнөн спортсмендер чыгып атыр. Чыгып келген. Илгери мен жаш кезимде ишилип Сейдасым атабыз ошо күрөштөн чыккан экен. Далызы жерге тийбептир. Небир мыкты чоң балбандарды жыккан экен. Талас өрөндө. Далызы жерге тийбей өтүп кеткен экен ал киши. Анан кийин эле ошол Сейдасым атанын жолун улап айылдан мынакта Аман акенин неберелери бар, бир Санжар деген, ал чыгып атыр кыргыз күрөштөн. Нар жакта Кожомурат атабыздын небереси чыгып атыр, Бектурган деген, кыргыз күрөштөн Кыргызстандын чемпиондору, Азиянын чемпиондору болду. Жанагы неме кайсы ойун эле Таңсыз көлдө болгон. Көчмөндөр немесинде, көчмөндөр оюнунда да биринчи орунду алышып балдарыбыз. Анан кийин эле буякта грек-римский күрөштөн болсо Жоламан Шашанбеков деген балабыз чыгып атыр. Дүйнөнүн чемпиону болду. Олимпиаданын илинбей калды, анан эми буйруза Олимпиадага да барат. Анан кийин Тынарбек Шаршанбеков деген да Азиянын чемпиондору болушту, эки отенде катарынан. Жакшы балдар, кыздарыбыз чыгып атыр, балдарыбыз чыгып атыр. Ушул Кудайга кур айылдан эмеспиз. Спортивный айылдан. Баласар өзү чоң айыл, жакшы айыл, ынтымактуу элибиз. Иштерман. Жайтуз кенен Тоо Жакмет. Жакшы. Ошондон Баласар өнүгө берсин, чемпиондор көбөйө берсин келечекте. Эми буну да кыскача тартып атам азыр айыл. Кийин дагы кененирээк кылып тартабыз бир убак келгенде. Эми азыр сыртта жүргөн мекендештерге иштерине ийгилик каалап коюңуз эми. Шылып каякта иштебесин, балдарыбыз ар жактан жардам берет. Бирдеки ооз айылда. Жардамын аябайт. Жардамын аяшпайт. Жанагыдай орусколорго неме акча чогулта салышат. Астанада балдарыбыз бар. Кудайга шүгүр, 20дан ашык баары тамдуу болуп калган. Кудайга шүгүр неме болуп жашашып атыр. Баары магазиндерде иштешет, обош сатат, фрукту сатат. Кудайга шүгүр жардам берип атыр айылга, Кыргызстанга. Бир эле айылга эмес, Кыргызстанга да жардам беришип атыр. Москвада иштешип атыр, тиякта ушул Россиянын каарында болбосун балдары иштешип атыр баары. Кудайга шүгүр айылыбыз. Ушул иштерине ийгилик ден соолук берсин Аллахым аларга. Ушул ошо балдарга ушул Кудайым Аллахым иман берсин, ынтымак адал эмгек берсин, рызкы жакшылык берсин. Ар дайым аман эзен иштешип эле ушинтип жардам берип берсин. Ушул буногу Турар ТВ каналы өнүгө берсин, өзү берсин. Тартып бергиле айнан.